Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош ТВ каналында эл сурасын программасы. Аны мен Фируза Ашымбаева алып барам. Биз бул программада коомдогу болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгабыз. Жакында жергиликтүү кеңештерде шайлоо жүрөт. Шайлоого болгон даярдык боюнча бүгүн түз эфирде кенен сөз кылабыз. Бизге атайын конокто келген, анда тааныштырсак, Расулбек Кадыров Ширкулович, БШКнын Ош аймагы боюнча өкүлү. Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин студияга куш келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетели, жакында боло турган жергиликтүү шайлоо боюнча сиздин ой пикириңиз болсо, биздин экрандагы номерлерге байланышка чыгып суроо берсеңиздер болот. Ошондой эле биздин WhatsApp номерларда иштеп жатат. СМС аркылуу сурооңуздарды берсеңиздер болот. Расулбек Ширкулович, мына жогоруда айткандай, жакында мына Ош шаарында негизи эле жергиликтүү кеңештерде шайлоо жүрөт. 12 апрелде деп айтылды. Эми ушул шайлоого болгон негизги эле даярдык боюнча сүйлөшөлү деп чакырганбыз. Ушу шайлоого болгон даярдык издерде кандай жүрүп жатат? Эми жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ыйгарын укуктары мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу республика боюнча 25 айылдык 5 шаардык кеңеште шайлоо өтөт. Анын ичинде Ош шаарында жана Ош облусунда 8 айылдык кеңеште шайлоо өтөт. Эми шайлоого даярдыктар бизде жакшы эле болду. Мисалы айтып кете турсак, биринчи эле баштаганыбызда биз аймактык шайлоо комиссиянын курамын түзүүдөн баштаганбыз. Ага дагы резерв жетиштүү санда, курам дагы түзүлүп, анан кийинки жумуш шайлоо участоктарынын чек араларынын схемаларын бекитүү болчу. Аны дагы жергиликтүү бийлик органдары менен макулдашып туруп, анда сунуш кылдык. Борбор шайлоо комиссиясынан бекитилип, теги сайтка илинет, чыгат, жарыяланат басма сөз каражаттарына. Андан кийин көлөмдүү иш бул участкалык шайлоо комиссияларынын дагы мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу. Участкалык шайлоо комиссияларынын баардыгы жаңы түзүлдү. Ош шаары боюнча айтып кете турган болсок, Ош шаарында мурун 73 шайлоо участогу бар эле. Эми жаңы 3 шайлоо участогу кошулуп, 76 шайлоо участогунда добуш берүү өтөт. Шайлоо өтөт. Анда дагы резервке абдан жакшы бул ушул жылкы курамды түзүүдө коомчулук абдан жакшы жигердүү киришип, өздөрүнүн сунуштарын берип, алар дагы орточо айтып кете турган болсок, мисалга ар бир шайлоо участогуна 31ден ашык адамдар сунуш болду. Демек, курам дагы жетиштүү санда, резерв дагы жетиштүү санда курулуп түзүлдү дагы. Мына бүгүнкү күндө бардык участкалык шайлоо комиссияларында биринчи уюштуруу отурумдары өтүп, шайлоо комиссиялары бардыгы шайлоону өткөрүүгө даярдыкка ишти жүргүзүлүп бүттү. Азыр эми канча талапкер катталды сиздерге? Талапкерлер катталып элек. Азыр эми биринчи иретте ушу шайлоого катышам деген партиялар өздөрүнүн ниетин билгизет да, Ош аймак шайлоо комиссиясына. Бүгүнкү күндө ушу 2 партия ниетин билгизди, кабар берди, шайлоого катышабыз деп. Бул Эмгек партиясы менен Бир Бол партиясы. Анан башкаларды бүтүп атабыз, эми мындан ары келип калат да. Документтерди кабыл алуу шайлоо күнүнө 40 күн калганда токтойт. Ал эми талапкерлерди, партияларды каттоо шайлоого 30 күн калганда токтойт. 30 күн калганда баардык шайлоо талапкерлер катталып бүтөт. Эми мурдагы шайлоолордон айырмаланып, эмнеси менен бул шайлоо өзгөчөлөнөт деп ойлойм? Өзгөчөлүктөр барбы, өз айырмачылыгы? Эми айырмачылыктар мисалга айтып кете турган болсок, участкалык шайлоо комиссияларынын курамы көбөйдү. Мурун шайлоочуларды идентификациядан өткөрүүнү мамлекеттик каттоо кызматы келишим негизинде операторлорду тартып ошолор жүргүзө турган болсо, эми шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү негизинен өздөрү жүргүзөт. Ар бир шайлоо участкалык шайлоо комиссиясында шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнөн 2 киши оператор болот, идентификация жүргүзүү боюнча. Андан сырткары, эгер ошол шайлоо участогунда шайлоочулардын саны көп боло турган болсо, кошумча ошо шайлоо күндөрү идентификациядан жардам берүүгө адамдар тартылат. Булар дагы мурун ошол идентификациядан менен алектенип, мурунку шайлоолордо ошол жардам берген жарандарды биз ошолор менен байланышып атабыз, ошолорду каттоого алып, ошолорду чакырабыз. Анан эми башка мындай орчундуу өзгөрүүлөр жок. Негизинен ошондой, эми жанагындай шаардык кеңештин
депутаттығын талапкерлеріне катталуу үчүн партия 6 айдан мурда катталбаса, ал каттабай койгонго негиз болот. Ошол айрым өзгөрүүлөр бар. Негизден ушу 16-жылкы шайлоо менен эле окшош эле кетип атат. Техникалар кандай жооп береби? Маселен, баягы шайлоо бүткөндөн кийин эсептөө, автоматтык түрдө эсептөө техникалары. Автоматтык саноочу урналар бизде жетиштүү түрдө бар. Жанагы шайлоо дайындалган айыл кеңештеринде дагы, райондордо, Ош шаарында дагы бардык автоматтык саноочу урналар тесттен өтүп турат кез менен. Аларды иштетүүчү баягы кошумча энергия, альтернативный энергия носитель деп туруп, УПСтер дагы ошол тесттен өтүп даярдалып турат. Жетиштүү санда бардык. Бузулган болсо, ошолорду оңдоп, түздөп, шайлоого чейин баарын даярдыкты көрүп турабыз. Эми ушул шайлоого жакын калганда ушул идентификация өткөрүү боюнча аппаратуралар, оборудованиелер келиш керек. Аларды да күтүп атабыз. Аны бул шайлоодо ГРС тарабынан жана өткөргөн оборудованиелерди техникаларды алып турушат иштейбиз. Мисалы, мурдагы шайлоолордо деле баягы айрым ошо техникалардын айрым участкаларда ушундай бузулуп калган учурлар болот го. Ошо алдын алуу боюнча иштер жакшы эле жүрүп жатат. Автоматтык саноолуу урналардын бузуулар деп коет, орусча айтканда сбой, автоматтык иштетүүчү ачуулар деп коет. Ал боюнча дайым ошол техниканы колдоо тобу деп түзүлөт. Ар бир мисалы бир Ош шаарын мисал алып турган болсок, муниципалдык аймактык башкарууга ал жерде бир 10дон тегерегенде шайлоо участкалары болсо, ошого 3төн тегерегенде ошол техникалык колдоо тобунда иштегендер жерине барып, ошо бузулган аппаратларды оңдоп түзөп турат. Ал эми ар бир шайлоо участогунда бир негизги автоматтык саноочу урна болот, анан бир резервдеги автоматтык саноочу урна болот да. Автоматтык эгер негизгиси бузулуп калган болсо, анда резервдегисин улап иштетип кете берет. Анан эми менимче шайлоо комиссиярынын мүчөлөрү дагы бир топ эле тажрыйба топтоп калышты. Жылдан жылга бул көрсөткүч жакшы болуп баратат. Автоматтык саноочу урналардын бузулуп калышы, бузуулары болушу негизден жокко чыгарылды десек болот да. Эми бул шайлоого канча акча каражаты жумшалган? Эми акча каражат боюнча кеп кыла турган болсок, албетте ар бир ошо шайлоого катышам деген партия, талапкер партиялар өздөрүнүн шайлоо фондун түзөт. Бул боюнча чекти айтып кете турган болсок, 1,5 миң эсептик көрсөткүчтөн ашык санды көлөмдө акча коротпош керек. Ал эми шайлоо көрөөсү дагы бар. Ош шаарынын мисалын айтып кетем, Ош Бишкек шаарларына ар бир талапкер партия 50 миң сомдон шайлоо көрөөсүн төгүш керек. Анан ал эми шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү боюнча айтып кете турган болсок, аларга сыйакы төлөнөт. Мыйзамга ылайык ар бир шайлоо комиссиянын мүчөсү негизги иштеген жеринен орточо айлыгы сакталуу менен шайлоо өнөктүгү башталганда негизги жумуштан бошотулуп, шайлоо комиссиясында алектениш керек. Ошондо канча убакытта бошолуш керек иштеп жумуш? Эми мына президенттин жарлыгы чыгып, шайлоолор дайындалды. Демек ошол күндөн баштап шайлоо бүткөнгө чейин, добуш берүү күнү бүткөнгө чейин орточо айлыгы сакталуу менен ошо шайлоо комиссиясында иштешет. Эми бирок бизде ачык эле айтып кетишибиз керек, практикада ушундай болуп атат да. Шайлоо комиссиясындагы ишмердүүлүгүн дагы негизги кызматын дагы чогуу алып кеткендер, жетишкендер да болуп атат. Ага мыйзам тыюу салбайт. Бирок эки жактагы тең жумушу үзгүлтүккө учурбаш керек да. Эң негизгиси шайлоо комиссиясындагы ишмердүүлүгү үзгүлтүксүз жүрүш керек. Эми Ош шаары боюнча сөз кылып жатпайсызбы? Негизи эле Ош шаардык кеңешине шайлоого аттанган талапкерлердин көрсөтүлгөн сапаттык курамы боюнча өзгөчө сөздөр жүрүүдө да. Мисалы, кандай адамдар аттанып жатат сиздин бааңыз боюнча? Негизи мыйзамда көрсөтүлгөнбү? Эми мыйзамга жана сурап кеткениңиздей, кандай өзгөрүүлөр бар деп эдикпи? Эми билим боюнча норма киргизилди. Жалпы орто билимден жогору болуш керек. 21 жаштан улуу курактагы Кыргыз Республикасынын жараны, кош жарандуулугу жок, соттуулугу алынып салынбаган соттуулугу жок жарандар ошол Ош аймактык административдик бирдиктин мүчөсү
ошо кишилер талапкер болуп каттала алат. Анан эми сапаттык жагын эми мына документтерди кабыл ала баштаганда билесиз да. Партиялар, шайлоого катышабыз деген партиялар ошо партиянын конференциясынынбы, съездининби чечимин алып келүү менен бирдикте алардын тизмеге кирген талапкерлердин дагы тизмесин алып беришет. Анан ошондо мындай белгилүү болот го, азырынча мындай божомол менен айта албайбыз. Негизи ар бир жаран өздөрү каерден добуш бере тургандыгын билүү процесстери кандай жүрүп жатат? Албетте, бул процессте мына шайлоого добуш берүүгө 55 күн калганда алдын ала таанышуу үчүн ар бир шайлоо участогунда ошол шайлоо участогуна тизмесине кирген шайлоочулардын тизмеси илинет. Алар өздөрүн ошо шайлоо участогуна барып, ошо тизмеден тактап алса болот. Эгерде тизмеде жок болуп кала турган болсо, анда форма 1 деген арыз менен кайрылат шайлоо участкалык шайлоо комиссиясына. Ошо мен тизмеде жок экенмин, тизмеде кирип коюшуңарды суранам деп. Албетте анда биринчи шайлоо комиссиянын мүчөсү анын идентификациясын өткөрөт. Идентификациясын өткөргөндөн кийин паспортундагы маалымат менен ошол биометрикалык маалыматтар төп келген учурда ана алардын арызын алып, аларды ошол тизмеге киргизүү боюнча атайын форманы толтурушат. Андан сырткары ошо тизмеде каталыктар болуп кала турган болсо, форма 3 деп коебуз. Форма 3 арыздын негизинде ошондой эле тартипте ошол каталарды оңдоп коюу боюнча арыз менен кайрылат. Каттоодо турган, маселен бир участокко шайлоого добуш берип жүргөн, ар дайым эле добуш берип жүргөн жаран ошол жерде эмнегедир барса каттоодон чыгып калган учурлар да кездешет да. Бул эмне үчүн каттоодон чыгып калат ал учурда? Эми ал киши өзү мыйзам боюнча ал киши ошол аймактык административдик бирдиктин мүчөлүгүнөн чыгып кеткен болсо, же болбосо башка мамлекеттик жаранын алып кетеби, кыскасы ошол каттоодон чыгып кеткен учурда чыгып калышы мүмкүн. Же болбосо эми шайлоочу кайтыш болуп кеткен болсо, анан ушул кылмыш боюнча кесилип кеткен болсо, же болбосо ошо сот тарабынан жөндөмсүз деп таанылган болсо, ошол кишилердин шайлоочулардын тизмесинен чыгышы мүмкүн, а башка учурда чыкпаш керек. Эми шайлоо участкаларында мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн кандай шарттар каралган? Мына ушул ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар боюнча дагы атайын ошо мыйзамга дагы өзгөртүү толуктуулар киргизди. Бул боюнча дагы абдан мындай жигердүү иш башталды. Жакында эле 4-нөн 6 февралга чейин Бишкек шаарында бардык атайын өкүлдөр аймактык шайлоо комиссияларынын төрага катчылары менен катышуусунда семинардар өткөрдү 2 күндүк. Ошондо ушуларга бардык мүмкүн болушунча шарт түзүп берүү боюнча 2 күндүк окуу болду. Албетте азыр биз дагы мындай мониторинг жүргүзүп атабыз. Ал боюнча адистер да жүргүзүштү. Бардык эле шайлоо участкаларына ошол мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар үчүн шарттар толук кандуу түзүлгөн эмес. Ал үчүн пандустар орнотулуш керек. Пандустардын дагы жанагындай сыныпке туура келе турган талап менен коюлуш керек. Өтө эле тик болбой, эшиктердин кирип барган эшиктердин дагы мындай кенендиги ылайык болуш керек. Мисалы коляска менен келе турган болсо, мына добуш берүүчү кабиналар дагы өтө бийик болбой, алар дагы 4 кабина боло турган болсо, мисалы бирөөнү кичине төмөнүрөөк коюп, ушундай шарттар каралып атат. Эми мына шайлоодо ошол болуп калат деп үмүттөнсөк болобу? Жок, бул боюнча иштер жүрүп атат. Бул боюнча мүмкүн болушунча ошол адамдарга, ошо шайлоочуларыбызга шарт түзгөнгө аракеттер жүрөт. Бизге WhatsApp'тан келген суроо бар экен. Өкмөттө иштегендер шайлоо комиссиясына мүчө боло алабы дейт. Мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер, укук коргоо органы, аскер кызматкерлери жана депутаттар, ушундай адамдар бар. Биз шайлоо комиссиянын мүчөсү боло албайт деген. Соттулук алым салынбаган, соттулугу бар деген ошондой категориядагы адамдар дагы шайлоо комиссиясына мүчө боло албайт. Демек боло албайт экен, боло турган шайлоого сиз кандай баа бересиз дейт, мындай мыйзамдуу таза эле өтөт деп ишендирип айтып кете аласызбы дейт. Мына эми
2015 жылдан бері шайлоолорду биз жаңы технологияларды пайдалануу менен өткөрүп атабыз. Автоматтык саноочу урналар, шайлоочуларды идентификацияны өткөрүү менен, ушу менен эми сиздин да кабарыңыз болсо керек. Мурун карусель деп коет эле, жанагы бир киши бир нече жолу кирип тегеренип кирип бюллетень сала берген. Анан кийин баягы массовый вброс деп коет. Топтоо менен урнага таштаган учурларда болгон ошолордун баарына бөгөт коюлду. Шайлоо комиссиялардын мыйзам менен гана иштей турган шарт түзүлдү. Мыйзамды бузууга мындай эч кандай механизм жок. Шайлоо демек мындай айтканда шайлоо участогунун ичинде шайлоо мындай өзүнүн идеалына жакындап калды десем адашпайм да. Бизде бул боюнча менимче дүйнөдө эң алдыңкы прогрессивдүү орундорго кетип атабыз. Ал эми да башка маселе шайлоо участогунун сырткары жерде. Азыр эле мына аябай акыркы күндөрү ажиотаж болуп атканы бу. Шайлоочуларды адамдарды массалык түрдө Ош шаарына, Токмок шаарына, балыкчы, Каракол шаарларына деп, Майлы суу шаарларына деп массалык түрдө ошол шаарларга каттоого туруп атышат деп деген болуп атат. Бул боюнча мына бүгүн Акпресске да чыкты генералдык прокуратуранын билдирүүсү. Ош шаардык прокуратурасы тарабынан дагы иш козголуп, сотко чейинки териштирүү башталды. Демек буюрса таза өтөт деген ниетте ишенип кетели. Бул жерде да бир суроо келиптир. Мен Бишкекте убактылуу турам, өзүм Баткенден болом дейт да. Мен кайсыл жерге барып эми шайлоого шайлай алам дейт, катыша алам дейт. Бул жаран боюнча кайсы жерде паспортунун да катталган дарек боюнча ошол административдик аймактык бирдикте шайлоого катыша алат. Баткенде дагы айыл кеңештерине шайлоо болот. Ошол шайлоо 12 апрель 2020 жылы дайындалган шайлоодо ошолордун жашаган катталган айылында шайлоо болот. Ошол айылдык кеңештин депутатын шайлоого катыша алат. Мугалимдер, бул жана окшош эле суроо экен, мугалимдер комиссия мүчөсү боло алабы дейт. Албетте. Мына комиссия мугалимдерге дагы абдан чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Биздин комиссиянын негизги өзөгүн ошо мугалимдер түзөт азырчы. Ошо аймактык шайлоо комиссиянын, участкалык шайлоо комиссиялардын дагы өзөгүн мугалимдер түзөт. Албетте, сөзсүз түрдө. Мугалимдерге канчалык көп болушуна биз ушунча кызыктарбыз. Себеби эмне болсо дагы мыйзамды билет, мыйзамды сыйлайт, жетиштүү маданияты бар дегендей боло алат. Расулбек Шеркулович, биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып бара жатат. Эми сиздин элге болгон сөзүңүз болсо. Эми жанагы эле көйгөй болуп атат. Негизинен урматтуу шайлоочулар, урматтуу ушу Кыргыз Республикасынын жарандары, өзүңүздөрдүн жарандарыңыздар, өзүңүздөрдүн добушуңуздарды сатпай эле, мына шайлоо үчүн каттоого турбай эле, ушу Ош шаарынын же болбосо башка айыл кеңешиндеги, жергиликтүү кеңештеги, айыл өкмөттөрүндөгү кеңештердин депутаттарын шайлоодо ошол аймактын, ошол субъекттин эле адамдарына, ошол аймактык административдик бирдиктин мүчөлөрүнө эле берип койсок, ар ким өздөрүнүн келечегин өздөрү тандаса, өздөрүнүн депутаттарын өздөрү шайласа деген ушундай каалоо айтып кетет элем. Ошо таза шайлоого барууга сиздер дагы мындай кадам таштап, биз менен ушу көмөктөш болсоңуздар чоң ыраазычылык билдирет элек. Рахмат, да бир жолу ыраазычылык билгизели, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.